Президент Садыр Жапаров жаш балдарды жана кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы мындай чечимди 17 жаштагы Айсулунун мыкаатчылык менен өлтүрүлүшүнөн кийин кабыл алды. Кыргызстандагы өлүм жазасы жөнүндө эмнелер белгилүү? Конституцияда өлүм жазасына тыюу салынган. 1998 жылы президент Аскар Акаев адам укуктарынын жалпы декларациясынын 50 жылдыгына карата өлүм жазасына 2 жылдык мораторий киргизген. Кийин ал мөөнөт узартылып турган. Акыркы өлүм жазасы 1998 жылы аткарылган. Кыргызстанда өлүм жазасы атуу жолу менен ишке ашырылган. 2007 жылы президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен өлкөдө өлүм жазасы толук жоюлган. 2010 жылдын декабрында Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын өлүм жазасын жоюуга багытталган 2 факультативдик протоколун ратификациялаган. Кылмыш кодексинде өлүм жазасынын ордуна өмүр бою эркинен ажыратуу киргизилген. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда Кыргызстанда өлүм жазасына 174 адам тартылган. Жогорку кеңештин депутаттары өлүм жазасын кайтарууну бир нече жолу сунуш кылышкан. Бирок ар кандай себептер менен колдоого алынган эмес. Акыркы жолу мындай демилге 2023 жылы көтөрүлгөн.